Мунун баарын эми мынтип айтсак болбойт экен да, бир эле себеп менен кетип атат деп. Ар кимдин ар кандай себеби бар экен. Кээ бирөө эми балдары ооруп, ошол жакта мындай коррекционный центрлер көбүрөөк көңүл бурулат деп, ошол себептен кеткендер бар экен. Кээ бир жаштар барып иштеп келе калайын деп. Эми жана кээ бирөө оңой өтүп кетип атпайбы? Алардын окуясын угат экен, мен оңой эле кеттим деп кетет. Кээ бирөө болсо бир тууганы же болбосо бир жары Америкада калып келе албай калгандыктан анан кээ бирөөлөр ушу балдарын алып барат экен. Үй бүлөлөр кайра кошулалы депчи. Эми ар кимдин окуясы ар кандай экен. Бирок эми мен ошону изилдегенде Кудайга шүгүр дедим. Мисалы үчүн ошол эле Венесуэла, ошол жактагы жанагы Гондурас, Гватемала деген өлкөлөргө караганда биздин жагдай аябай эле жакшы экен да. Мисалы үчүн Венесуэлада милиционерлер эртеси күндүзү барып милиция болуп жүрөт, полицейский болуп. Кечинде формасын чечип, маска кийип, иш тонойт экен. Мисалы үчүн картель деген бар, кылмыштуулук деген окумуш ал жактачы. Аяктан чыныгы ошондон качкан элдер экен. Бизде Кудайга шүгүр андай жагдай жок. Менимче ушу акча табыш керек деген ойдо жалган америкалык кыял үчүн